Мамлекеттик жеке өнөктөштүктөн учурдагы ордуна багытталган маселелер Ош мэриясында өткөн тегерек столдун негизги талкуусу болду. Буга чейин Ош шаарынын көйгөйлөрүн чечүү үчүн долбоорлор сунушталып, шаар калкы үчүн эң актуалдуу маселелер аныкталган. Анда мектепке алыскы кичи райондордон келген окуучуларды жеткизүү, тез жардам кызматтардын санын көбөйтүү, аярлуу наристелерди балдар бакчаларына орноштуруу сыяктуу көйгөйлөр тандалган. Тилекке каршы мамлекеттик жеке өнөктөштүктү бир дагы жергиликтүү бийлик буга чейин ишке ашырган эмес. Ал эми Ош мэриясы интербилимдин техникалык колдоосу менен МЖөнүн 3 долбоорун баштады. Жыйынга шаардык кеңештин ыйгарым өкүлдөрү, өкмөттүк эмес уюмдар жана эксперттер катышты. Талкууда биз ошол 3 долбоорду алып чыкканбыз. Былтыр элдердин суромжолоосу менен ошо долбоорлорду биз бизнес менен кантип ошо жеке өнөктөштүктүн алкагында Ош шаарында койсок болот деген проблеманы талкуулап атабыз. Бул деген ошол тез жардам машиналардын жетишпестиги. Бизде 14 эле тез жардам машинасы бар экен да, ошо талап боюнча 25 машина болуш керек экен. Ошону кантип өнөктөштөр менен кошо көбөйтсөк деген. Экинчиси бул ошол бала бакчаларды кантип өнөктөштөр менен кошо көбөйтсөк деген. Үчүнчү бул деген ошол өспүрүм балдардын башталгы класстагы окуган балдардын мектепке муниципалдык транспорт менен камсыз кылуу. Жалал Абадта биринчи жолу диализдик борбор ачылды. Анда 15 жасалма бөйрөк аппараты жабдылып, өнөкөт бөйрөктүк жетишпегендик менен ооруган бейтаптар саламаттыгын кыйла жогорулатууга мүмкүндүк ала алышат. Аталган борбор Fresenius Medical Care жана Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин ортосундагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндөгү макулдашуунун негизинде ишин баштаган. Мындагы заманбап жабдык аркылуу ордун толтуруучу бөйрөктүк терапиясы, өнөкөт бөйрөктүк жетишпегендик ооруларды дарылоонун жападан жалгыз мүмкүн болгон ыкмасы болуп саналат. Бүгүнкү күндө аталган компаниянын менчигинде 3815 диализдик клиникалары болсо, анда 320 000 бейтап дарыланышат. Мамлекеттик менчик өнөктөштүк алкагында ачылган бул гемодиализдик борбор болуп эсептелет. Бул жерде эмненин өзгөчөлүгү бар? Бул жерде мамлекет курган жок. Мамлекет аппаратураны сатып алган жок. Мамлекет жөн эле бул жерде кызматты сатып алат да. Мына милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан жана республикалык бюджет аркылуу бюджеттен биз азыр бүткүл бюджетте бекер, анан кийин жеңилдетилген негизде гемодиализ алышат бейтаптарчы бул жерде. Бул бардык дары-дармекке, мына кетүүчү материалдарга, суу болобу, тазалоо болобу, бүт баарына бул жерде ушул Fresenius компаниясы жооп берет.